Саламатсыңарбы достор. Силер менен 7-класстын алгебра курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагымды баштайын. Анда эмесе сабактын башында алгач мен силерге бир нече чоңдуктардын арасындагы көз карандылыктарга мисал көрсөтөйүн. Мынакей, силер бул жерде велосипедченди көрүп турасыңар. Бул велосипедчендин ылдамдыгы турактуу 10 км/саат болсун. Анда ушул велосипедчендин ылдамдыгы белгилүү болсо, анда ал канча аралыкты өткөнү эмнеден көз каранды? Ооба балдар. Демек S барабар V көбөйтүлгөн T деген формула эсиңерде бар. Башкача айтканда басып өтүлгөн жол же аралык деп айтып жүрөбүз. Аралык демек ылдамдык менен убакыттын көбөйтүндүсүнө барабар. Бизде бул велосипедчендин ылдамдыгы белгилүү экен. Ал 10 км/саат экен. Демек ал канча жолду өткөнүн билиш үчүн мынакей S барабар 10 көбөйтүү T деп жазып койсок болот. Ылдамдыктын ордуна мен 10ду койдум. S барабар 10 көбөйтүү T деп жазып алдым. Демек ушул жерде убакыт менен аралык кандай пропорциялаш? Башкача айтканда, эки чоңдуктун бирөө бир нече эсе чоңойгондо, экинчиси да ошончо эсе чоңойсо, анда мындай чоңдуктар түз пропорциялаш чоңдуктар деп аталат. Мисал үчүн, ушул велосипедчен 1 сааттын ичинде 10 километрди өтсө, 2 сааттын ичинде 20 километрди өтөт, 3 сааттын ичинде 30 километрди өтөт. Демек, бири бир нече эсе чоңойгондо, экинчиси да ошончо эсе чоңоюп атат. Демек, бул түз пропорциялаш чоңдуктар экен. Азыркы биздин мисалда өтүлгөн жол менен убакыт түз пропорциялаш чоңдуктар болуп атат. Демек, ушул жерде мен жалпы формула катары карай турган болсом, жашообузда көп кездешеткен ушундай түз пропорциялаш чоңдуктар. Билесиңер балдар, силер 6-класстын математика курсунда өткөнсүңөр. Чоңдуктардын арасында түз пропорциялаш чоңдуктар бар. Түз пропорциялаш эмес, тескери пропорциялаш чоңдуктар бар. Жана деги эле пропорциялаш эмес чоңдуктар дагы бар болчу. Мен бүгүн силерге түз пропорциялаш чоңдукка мисал келтирдим. Эми ушул жерде S T'дан көз каранды болду. Демек, ушундай түз пропорциялаш чоңдуктардын арасындагы көз карандылыкты туюндуруучу функция бар. Мен ал функциянын атын айтаардан мурда дагы бир мисал келтирейин. Анда эмесе, бул сүрөткө карагыла. Эмнени көрүп турасыңар? Кадимки спорт инвентары. Мунун формасы кандай формада экен? Айлана формасында экен. Айлана. Айлананын радиусун көрүп турасыңар? Демек, айлананын узундугун табыш үчүн кайсы формуланы пайдаланарыбызды силер 6-класста өткөн болсуңар. Мынакей S барабар 2πr формуласы. Кайталайм. Мына силер көрүп турган айлана, айлананын радиусун көрүп турасыңар. Бул айлананын узундугун табышыбыз үчүн мына силер көрүп турган S барабар 2πr деген формуланы колдонгонбуз. Бул жерде π деген турактуу сан 3,14 барабар болжол менен Ж 7ден 22 деген санга барабар болчу. Анда эмесе балдар, айлананын узундугу эмнеден көз каранды болуп атат? Албетте, мына көрүнүп турат, радиустан көз каранды. Радиусу кичирейген сайын анын узундугу ошончо кичирейет. Демек, бул жерде дагы айлананын радиусу менен айлананын узундугу экөө түз пропорциялаш чоңдуктар. Демек, көрдүңөрбү, мен жашоодон силерге 2 мисалды көрсөттүм. Эми анда келгиле түз пропорциялаш чоңдуктардын жалпы формуласын жазалчы. Мына силерге мен азыр кайрадан айлананын узундугунун формуласын жаздым. Жана ошондой эле өтүлгөн жолдун убакыттан көз карандылыгын жаздым. Азыркы 2 мисалдын. 2 мисалда экөө тең. Демек, S дагы, S дагы бул көз каранды өзгөрмөлөр болуп атат. Силер көрүп турган T менен R көз каранды эмес өзгөрмөлөр болуп атат. Анда эмесе, ушуларды жалпы түрдө кантип жазсам болот экен? Жалпы формуласы мынакей көрүп турасыңар. S барабар KX түрүндө жазса болот. Демек, муну S-тин ордуна мен жалпы учурда Y деп жазып коеюн. Y барабар
k x түрүндө жазып коеюн. Көрдүңөрбү? Y барабар kx. Y мында көз каранды эмес өзгөрмө, x көз каранды өзгөрмө, k турактуу сан. Биринчи мисалда k 10го барабар болчу. Эстегилечи? Экинчи мисалда k канчага барабар? 2 пиге барабар болот. Демек көрдүңөрбү? Y барабар kx түрүндөгү функция түз пропорциялуулук деп аталат. Кайталайм. Y барабар kx түрүндөгү функция түз пропорциялуулук деп аталат. Эстеп калдыкпы? Демек, ушул түз пропорциялуулукту берерден мурда мен силерге алгач мына бир функциянын жалпы түрүн көрсөтөйүн. Карагылачы. Бул кайсы функция эле? Y барабар kx плюс b. Демек, y барабар kx плюс b түрүндөгү функция сызыктуу функция болчу. Эми келгиле балдар, b-ны алып коеюнчу. Башкача айтканда b 0га барабар болсун. Анда кандай формула келип чыкты? Ооба, y барабар kx келип чыкты. Мына көрдүңөрбү? Демек, y барабар kx дагы сызыктуу функциянын айрым учуру экен. Кайталайм. Мына силер жогоруда көрүп турган y барабар kx плюс b сызыктуу функция экендигин өткөн сабакта мен силерге айтып берген болчумун. Эгер ушул жердеги b деген сан 0га барабар болуп калса, анда бул жердеги y барабар kx түрүндө жазылып калат экен. Демек, y барабар kx деген сызыктуу функциянын айрым учуру экен. Аны биз түз пропорциялуулук дейт экенбиз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы ушул экен, түз пропорциялуулук. Түшүндүңөрбү? Түз пропорциялуулукка мен мисалдарды бул жерде көрсөтүп өттүм. Түз пропорциялуулук дагы функция экен. Демек, функция деген эки чоңдуктун арасындагы көз карандылык. Бул биздин жашообузда көп эле кездешет экен. Эми балдар, келгиле, мен ушул түз пропорциялаштыкка карата бир нече мисалдарды келтирейин. Эми мен силерге азыр бир нече функцияларды көрсөтөйүн. Ошолордун арасынан түз пропорциялуулукту таап көргүлө. Биринчи функция. Бул y барабар минус 2x деп турат. Бул түз пропорциялуулукка мисал боло алабы? Ооба балдар. Минус 2 деген k-га барабар экен. Жоксо k минус 2ге барабар экен. Анан x турат. Демек, y барабар минус 2 деген түз пропорциялуулукка мисал боло алат. Экинчи мисалды карагылачы. Экинчи мисалда силерде y барабар 7x квадратты көрүп турасыңар. Бул түз пропорциялуулук боло алабы же боло албайбы? Ооба балдар. Түз пропорциялуулук боло албайт. Анткени x-тин даражасын карагылачы. Квадрат туруп атат. Бизде түз пропорциялуулук болуш үчүн x эле болуш керек эле. Бул 7x квадрат деген функция түз пропорциялуулук боло албайт. Үчүнчү мисалды карайбыз. Y барабар 7x плюс 8ди көрүп турасыңар. Бул y барабар 7x плюс 8 дагы түз пропорциялуулукка мисал боло албайт. Анткени плюс 8 турат. Бизде бул сызыктуу функциянын мисалы боло алат. Бизде v деген 0га барабар эмес беле? Демек, y барабар 7x плюс 8 деген сызыктуу функция болот, бирок түз пропорциялуулук боло албайт. Түшүндүңөрбү? Кийинки мисалды карайлы. Y барабар 3-төн 1 x деп турат. Бул боло алабы? Ооба балдар, 3-төн 1 x боло алат. K 3-төн 1ге барабар экен. Көрдүңөрбү? Демек, функциялардын арасынан кайсылары түз пропорциялуулук болоорун карап туруп, анализдеп тапсаңар болот силер өз алдыңарча. Эми балдар, мен кийинки сабактын жүрүшүндө ушул түз пропорциялуулук болсо, бул функция катары барадык. Демек, анын графигин түзүшүбүз керек болот. Мен анда ошолордун графигин түзүүгө бир нече мисалдарды көрсөтөйүн. Балдар, эми график түзүш үчүн келгиле, мен мисал карап көрөйүн. Биринчи мисал. Биринчи мисалда y барабар 2x деген функция берилсин. Карагылачы. Y барабар 2x. Бул түз пропорциялуулук. Мунун графигин түзүш үчүн сызыктуу функциянын графиги түз сызык болгондой эле, анын айрым учуру болгондуктан түз пропорциялуулуктун графиги дагы
ар дайым түз сызык болот. Демек анда 2 гана маани берүү жетиштүү. X менен Y'ге 2 гана маани берели. X'ка мен 0'ду берейин. 0'ду берсем, 0 менен 2'ni көбөйтсөм 0 чыгат. Minus 2'ni берейин. Minus 2 менен 2'ni көбөйтсөm minus 4 чыгат. Мынакей балдар, мен эми ушул чекиттерди Декарттык координаталар системасынан белгилейин. Ал үчүн алгач мен силерге Декарттык координаталар системасын чийип алайын. Окторду белгилейин. Жерде координаталар башталышы бар. Бул абсцисс сабагы, бул ордината огу. O x деген абсцисс сабагы, o y деген ордината огу. Эми ушул жерде 0 деген координатага ээ болгон чекитти белгилейм. Ал 0 деген координаталар башталышы. Экинчиси минус 2, минус 4 деген координатаны белгилейм. Минус 2'ni мынакей 1, 2, могул жерде минус 2 бар. Минус 4 болуш үчүн мен муну дагы узартып чийип коеюн. Демек, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Мынакей, экөөнүн кесилиш чекитинде мынакей таптым, көрдүңөрбү? Эми ушул эки чекитти туташтырып коеюн. Балдар, мына пайда болгон түз сызык y барабар 2x функциясынын графиги болуп эсептелинет. Көрдүңөрбү? Y барабар 2x графигинин координатасы эмне аркылуу өттү? Координаталар башталыш аркылуу өттү. Эми келгиле мен дагы бир функциянын графигин түзүп көрөйүн. Ал функция y барабар минус x болсун. Бул дагы түз пропорциялуулук. Мында k минус 1ге барабар. Буга дагы эки эле маани берүү жетиштүү. Келгиле анда маани берейин. X-ка 0'ду берейин. 0 менен 0. X-ка 3'тү берейин. 3'тү койсом минус 3 чыгат. Демек мен ушул чекиттерди белгилейинчи. 0 деген чекитти белгилейм. Мынакей 3 минус 3 деген чекитти белгилейин. Демек анда 1, 2, 3 bir жерде болсо, минус 3, 1, 2, минус 3 мынакей. Көрдүңөрбү? Мына могу чекит экен. Ушул экөөнү туташтырып коеюн. Демек, бул y барабар минус x деген функциянын графиги болду. Эми балдар, келгиле ушул жерде бир жыйынтык чыгаралык. Мен азыр эки түз пропорциялуулукка мисал келтирдим. Бирөө y барабар минус x, бирөө y барабар 2x деген функциялар. Экөөнүн тең графиги эмнелер аркылуу өттү? Ооба балдар, экөөнүн тең графиги координаталар башталыш аркылуу өттү. Демек биз түз пропорциялуулук берилсе, анын графигин түзгүбүз келсе, бир эле маани берүү жетиштүү экен. Анткени бирөөнүн ордуна координаталар башталышын жазып койсок болот экен. Көрдүңөрбү? Мен азыр силерге түз пропорциялаштыктын графигин түзгөнгө эки мисалды көрсөттүм. Балдар, эми мен силерге жогорудагы айткандай эле, мына бир мисалды жазып көрөйүн. Y барабар, мисал үчүн 2,5 x деген болсун. Карагылачы, y барабар 2,5 x деген түз пропорциялуулукка мисал карадым. Эми ушунун графигин түзүш үчүн жанагындай таблица кылып түзбөстөн эле бир эле маани берип койгула. Мисал үчүн x-ка кайсы чекитти берип коеюн? 2'ni берейин. X-тин ордуна 2'ni койсоңор, 2 менен 2,5'ти койсоңор 5 чыгат. Демек мен бир эле чекитти таап коюу жетиштүү экен. 2, 5 деген 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Мына могу жерде 5 бар экен. Бул жерде 2 бар экен. Мынакей мындай кылып тапсаңар болот. Ушул экөөнүн кесилишин 0 деген чекит менен туташтырабыз. Көрдүңөр, мен бир эле маани берип койдум. Мына x-тин ордуна 2'ni койдум. 2'ni 2,5'ке койсом 5 чыкты. 2, 5 деген чекитти 0 деген чекит менен туташтырып койгом мынакей. Мына ушул функциянын графиги
y barabar 2,5 x'tin grafigi bolup eseptelenет. Gördüңөрбү balдар? Demek tüs proporsiýalуулukda sözsüz eki maani berүү zarыл emes. Birөөsü ar dayım 0 degen çekit bolot. Oşonduktan bir gana maani berip koyuu жетиштүү. Эми биздин алгебра окуу китебиңерде дагы мындай тапшырма бар. Мисал үчүн ушул функциянын графигин мен чийбедимби? Графигин чийбей туруп дагы ушул функциянын графигинде төмөнкү чекиттер жатабы, жатпайбы деген суроо бар. Карагылачы. A çekitini görüp turasızlar. A çekitinin koordinatası 1, 0 eken. Bul çekit jatabı? 1, 0 deyt. Demek 1, 0 degen o çekit bulmakta. Bul 1, 0 degen çekit bul funksiyanın grafikinde jatabı? Jatkan jok da. Men bunu grafikten görsettim. Bunu grafik eger çiğilbey turgan bolsa, sizlerde y barabar 2,5 x degen ele tüs proporsiýalуулuk berilse, sizler görüp turgan A çekitinin grafikte jatar jatpasyny biliş üçin grafikti çiğbey turup dele analitikalyk türde görsöňөр bolat. Başkaça aytkanda y-tin orduna sizler görüp turganday 0'dy goýosuňar. X'tin orduna demek A çekitinin koordinatasyny gördüňөр da 1, 0 dep atat. X'tin orduna 1'di, y''tin orduna 0'dy goýgula deyt. 2,5 köbeytүү 1. 0 barabar 2,5'ti 1'ge koysaňar 2,5 çıgat. Eko barabar boldumu? Bolgon jok balдар. Demek anda A çekiti 1, 0 degen A çekiti berilgen funksiyanın grafikinde jatpayt. Düşündüňörbü? Demek eger funksiya berilse, anın grafikin tüzböy turup dele bul çekitler jatabı, jatpayбы degende al surooga birinci turgan çekittin koordinatasyny x'tin orduna koyup, ekinçisini y'tin orduna koyup eseptep görösüňөр. Eger tuura san barabardygy gelip çyksa, anda al çekit, al funksiyanın grafikinde jatat. Eger tuura san barabardygy gelip çykpasa, anda al çekit, al funksiyanın grafikinde jatpayt. Düşündüňörbü? Emi balдар, bugün men sizler menen hoşlaşoýun. Kayradan joluşkança salamatda kalgıla.